Экинчи бөлүм. Ким теңирге арнап нан курмандыгын алып келе турган болсо, буудай унун алып келсин. Ага зайтун майын куюп, үстүнө ладан салсын. Анан аны Аарундун уулдарына, ыйык кызмат кылуучуларга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу зайтун майы менен ладан кошулган ундан бир ууч алып, аны курмандык чалынуучу жайда теңир эсине алышы үчүн өрттөсүн. Бул жыты теңирге жаккан курмандык. Ал эми нан курмандыгынын калганы Аарунга жана анын уулдарына тиешелүү. Бул теңирге арналган курмандыктардын эң ыйыгы болот. Эгерде нан курмандыгына тандырга жабылган нан алып келсең, анда ачыткы кошулбаган, зайтун майы кошулган, буудай унунан жуурулган нан болсун. Жана зайтун майы сыйпалган, ачыткы кошулбаган нан болсун. Эгерде нан курмандыгына көмөч казанда бышырылган нан алып келсең, анда ал ачыткы кошулбаган, зайтун майы кошулган, буудай унунан болсун. Аны сындырып, үстүнө зайтун майын куй. Бул нан курмандыгы болот. Эгерде нан курмандыгына карапага бышырылган нан алып келсең, анда ал зайтун майы кошулган, буудай унунан жасалсын. Теңирге ушундай жасалган нан курмандыктарын алып кел. Аларды ыйык кызмат кылуучуга бер. Ал болсо аны курмандык чалынуучу жайга алып келип коет. Ыйык кызмат кылуучу ал курмандыктардын бир бөлүгүн алып, теңир эсине алышы үчүн курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жыты теңирге жаккан курмандык. Ал эми нан курмандыгынын калганы Аарунга жана анын уулдарына тиешелүү. Бул теңирге арнап өрттөлчү курмандыктардын эң ыйыгы. Теңирге арнап алып келген нан курмандыгыңардын эч бирине ачыткы кошпогула. Анткени ачыткы кошулган курмандыкты балды теңирге арнап өрттөгөнгө болбойт. Аларды биринчи түшүм курмандыгы катары теңирге алып келсеңер болот. Бирок аларды жагымдуу жыт чыгаруу үчүн курмандык чалынуучу жайда өрттөгөнгө болбойт. Нан курмандыктарыңдын ар бирине туз сал. Курмандыктарыңа Кудайыңдын келишим тузун кошпой койбо. Ар бир курмандыгыңды алып келгенде туз ала кел. Эгерде биринчи түшүмүңдөн теңирге арнап нан курмандыгын алып келсең, анда алгачкы буудай баштарынан отко кууруп, жанчып майдалап алып кел. Аларга зайтун майынан куюп, үстүнө ладан салып кой. Бул нан курмандыгы болот. Ыйык кызмат кылуучу зайтун майы менен ладан кошулган дандардын бир бөлүгүн алып, теңир эсине алсын үчүн өрттөсүн. Бул теңирге арналган курмандык болот. Үчүнчү бөлүм. Ким теңирге арнап тынчтык курмандыгына эркек же ургаачы бодомалдан алып келсе, анда кемчилиги жогунан алып келсин. Анан өз колун өз курмандыгынын башына коюп, жийин чатырынын эшигинин алдында сойсун. Аарундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар болсо, анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал тынчтык курмандыгынан теңирге арнап ичин каптаган майын жана ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөк менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Аарундун уулдары буларды курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүндөгү бүтүндөй өрттөлчү курмандык менен кошо өрттөп жиберсин. Бул жыты теңирге жаккан курмандык. Ким теңирге арнап тынчтык курмандыгына эркек же ургаачы майдамалдан алып келе турган болсо, кемчилиги жогунан алып келсин. Эгерде ал курмандыкка кой алып келсе, аны теңирдин алдына жетелеп келсин. Анан өз колун өз курмандыгынын башына коюп, жийин чатырынын эшигинин алдында сойсун. Аарундун уулдары болсо, анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал теңирге арнап өрттөө үчүн тынчтык курмандыгынын майын, кыр арканын учуна чейин кесилген куйругун, карын майын, ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул отко өрттөлгөн курмандык теңирге арналган курмандык болот. Эгерде ал курмандыкка эчки алып келсе, аны теңирдин алдына жетелеп келсин. Анан өз колун анын башына коюп, жийин чатырынын алдына сойсун. Аарундун уулдары анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан андан теңирге арнап, анын карын майын жана ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул отко өрттөлгөн курмандык жыты теңирге жаккан курмандык. Анын бардык майы теңирге арналсын.
Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга, алардын жашаган жерине карабастан түбөлүккө калсын. Эч кандай май, эч кандай кан жебегиле. 21 бөлүм. Андан кийин Иса Тиберия көлүнүн жээгинде шакирттерине дагы бир жолу көрүндү. Бул мындайча болду. Шимон Петр, Томас Эгиз, Галилеянын Кана шаарынан болгон Натанаэль, Зебедейдин уулдары жана дагы 2 шакирт чогуу жүрүшкөн эле. Шимон Петр аларга: "Мен балык кармаганы барам" деди. Алар: "Ага, биз да сени менен барабыз" дешти да, барып кайыкка түшүштү. Бирок ал түнү алар эч нерсе кармай алышкан жок. Таң атып калганда Иса жээкте турган эле. Шакирттери болсо анын Иса экенин билишкен жок. Иса алардан: "Балдар, балыгыңар барбы?" деп сурады. Алар ага жок деп жооп беришти. Иса аларга: "Торду кайыктын оң жагынан салгыла, ошондо кармайсыңар" деди. Алар торун салышты да, түшкөн балыктын көптүгүнөн торду кайра тартып чыгара албай калышты. Ошондо Исанын сүйгөн шакирти Петрге: "Бул теңирибиз" деди. Шимон Петр анын теңир экенин укканда кийимин кие калып, анткени ал жылаңач эле, сууга секирди. Калган шакирттер балыкка толгон торду сүйрөп, жээкке сүзүп келишти. Анткени алар жээктен анча алыс эмес жерде жүрүшкөн. Алар менен жээктин ортосундагы аралык 200 чыканактай эле. Жээкке чыгышканда жагылган оттун чогун жана анын үстүндөгү балык менен нанды көрүштү. Иса аларга: "Азыр кармаган балыгыңардан алып келгиле" деди. Шимон Петр барып, чоң-чоң балыктарга толгон торду жээкке тартып чыгарды. Тордо 153 балык бар экен. Балыктын көптүгүнө карабастан тор айрылбаптыр. Иса аларга: "Келип тамактанып алгыла" деди. Шакирттердин эч кимиси "Сен кимсиң?" деп суроого батынышкан жок. Анткени алар анын теңир экенин билишти. Иса басып келип аларга нанды жана балыкты берди. Бул Исанын тирилгенден кийин шакирттерине 3-чү жолку көрүнүш эле. Алар тамактанып бүтүшкөндөн кийин Иса Шимон Петрден: "Жунус уулу Шимон, сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү?" деп сурады. "Ооба теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң" деп жооп берди Петр. Ошондо Иса ага: "Козуларымды кайтар" деди. Иса андан экинчи рет: "Жунус уулу Шимон, сен мени сүйөсүңбү?" деп сурады. "Ооба теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң" деп жооп берди Петр. Ошондо Иса ага: "Койлорумду кайтар" деди. Иса андан 3-чү рет: "Жунус уулу Шимон, сен мени сүйөсүңбү?" деп сурады. "Сен мени сүйөсүңбү?" деп Иса 3-чү рет сурагандыктан Петр капа болуп: "Теңир, сен баарын билесиң, сени сүйөрүмдү да билесиң" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Койлорумду кайтар. Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Сен жаш кезиңде белиңди өзүң бууп, каалаган жагыңа барчусуң. Карыганыңда колуңду сунуп бересиң. Сени башка бирөө байлайт да каалабаган жагыңа алып барат." Иса бул сөздөрдү Петр өз өлүмү менен Кудайды даңктаарын билдирүү үчүн айтты. Ушул сөздү айткандан кийин ал ага: "Менин артымдан ээрчи" деди. Петр артын карап, Иса сүйгөн шакирттин ээрчип келе жатканын көрдү. Ал кечки тамак убагында Исанын төшүнө башын коюп, "Теңир сага чыккынчылык кыла турган ким?" деп сураган шакирт эле. Петр ошол шакиртти көргөндө: "Теңир, ал эми булчу" деди. Иса ага: "Кааласам мен келгенге чейин ал тирүү болот. Сенин ишиң эмне? Мени ээрчи" деди. Ошондон кийин бир туугандар арасында "Бул шакирт өлбөйт" деген сөз тарап кетти. Бирок Иса Петрге аны өлбөйт деп эмес, "Кааласам мен келгенче ал ушул жерде болот. Аны менен сенин ишиң эмне?" деп айткан эле. Ушулардын баарын ошол шакирт жазып алып, күбөлөндүрүп жатат. Биз анын күбөлөндүрүүсү чындык экенин билебиз. Иса булардан башка дагы көптөгөн иштерди кылган. Эгерде алардын баарын жазып чыга турган болсо, жазылган китептер бул дүйнөгө батмак эмес деп ойлойм. Амин. 18 бөлүм. Өз дегенин бербеген адам өз каалаганын кылгысы келет. Бардык туура нерсеге каршы чыгат. Акылсыз адам билимди сүйбөйт, бирок ал өзүнүкүн гана айткысы келет. Мыйзамсыздын келиши менен жек көрүү кошо келет. Ал эми кордук менен кошо шылдың келет. Адамдын оозунан чыккан сөз терең суу, акылмандыктын башаты кайнар булак. Адил адамды сотто айыпка жыгыш үчүн мыйзамсыз адамга бет карамалык кылган жакшы эмес. Акылсыздын тили чатак чыгарат, айткан сөз үчүн таяк жейт. Акылсыздын тили өзүнө өлүм, оозу жаны үчүн жайылган тор. Ушакчынын сөздөрү таттуу нерсе сыяктуу, алар адамдын карынына кирип кетет. Өз ишине кош көңүл болгон адам ысырапчыл адамдын тууганы. Теңирдин ысымы бекем мунара, адил адам ага качып кирип коопсуз болот. Байдын мал мүлкү анын бекем шаары, ал ага бийик чеп болуп сезилет. Жыгылардын алдында адамдын жүрөгү текеберденет, ал эми моюн сунгандык атак даңкка жеткирет. Аягына чейин укпай туруп жооп берген адам акылсыз, ал уятка калат. Адамдын руху адамдын алсыздыгын көтөрөт, ал эми жараланган рухту ким сакайта алат? Акылдуу адамдын жүрөгү билимге жетет, акылдуу адамдардын кулагы билимди издейт.
Берилген белек адамдын жолун ачып, аны төрөлөргө чейин жеткирет. Атаандашы келип изилдегиче биринчи келгендин кеби жүйөлүүдөй туюлат. Өкчөмө таш талаш тартышты токтотуп, күчтүүлөрдүн ортосундагы талаш тартышты чечет. Каарданган бир тууган кир алгыс чептүү шаардан да бекем. Чыр-чатак сепилдин кулпуларына окшош. Адамдын ичи өз тилинин жемишине толот, ал өз оозунун чыгармасына тоет. Өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде, аны сүйгөндөр анын жемишинен татышат. Жакшы аял тапканы, ырыс тапканы, теңирден ырайым көргөнү. Жакыр жалбарып сүйлөйт, бай орой жооп берет. Дос күткүс келген адам досторчо мамиле кылышы керек. Бир тууганыңдан да жакын дос болот. Ыйык элчи Павылдын колоссалыктарга жазган каты. 1-бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болгон мен Павылдан жана бир тууганыбыз Тимотейден Машаяк Исага ишенген Колоссадагы ыйык жана ишенимдүү бир туугандарга салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силер үчүн дайыма сыйынып, Кудайга, Теңирибиз Иса Машаяктын атасына ыраазычылык билдирип жатабыз. Анткени силердин Машаяк Исага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө укканбыз. Ишениңер менен сүйүүңөр асманда өзүңөр үчүн даярдалган нерсеге болгон үмүтүңөргө негизделген. Ал жөнүндө силер мурун эле чындык сөзүнөн, жакшы кабардан уккансыңар. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. Силер сүйүктүү кызматташыбыз Эпафрастан үйрөнгөнсүңөр. Ал силер үчүн Машаяктын ишенимдүү кызматчысы. Рухтун шыктандыруусу менен көрсөтүп жаткан сүйүүңөр жөнүндө да ал бизге айткан. 9. Биз бул жөндө уккан күндөн тартып, силер үчүн үзгүлтүксүз сыйынып, анын каалоосун акылмандуулук жана рухий түшүнүк менен толук таанып билишсин деп, ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билүүсү өсүп, анын даңкынын кубатынын бардык күчү менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен көрсөтүп, бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына үлүштөш болууга татыктуу кылган Кудай атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз. Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү уулунун падышачылыгына алып кирди. Биз анын сүйүктүү уулу аркылуу, уулунун кан аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла электе ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жыйындын башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаштыгачта төгүлгөн кан аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да Кудай анын денеси өлүм аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсаңар жана өзүңөр уккан жакшы кабар берген үмүттөн тайбасаңар гана ушундай болот. Мен Павыл асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул жакшы кабарды тараткан кызматчы болуп калдым. Анын денеси болгон жыйын үчүн Машаяктын жетишпеген азап тартуусун өзүмдүн денемде силер үчүн азап чегүү менен толуктап жатканыма кубанам. Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын сөзү аткарылышы үчүн мага бул тапшырма силер үчүн ишеним менен тапшырылган. Кудайдын сөзү кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр азыр анын ыйыктарына ачылып берилди. Кудай бул жашыруун сырдын даңктуу байлыгы бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Сырдын мааниси даңктуу үмүт болгон Машаяктын силердин ичиңерде жашагандыгында. Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен үйрөтүп, ар бир адамды Машаяк аркылуу Кудай алдына жеткилен кылып алып келүү үчүн Машаяк жөнүндө жар салып жатабыз. Ошондуктан анын мендеги кудуреттүү күчү менен жан үрөп эмгектенип да, күрөшүп да жатам.